Атаң болбогонда сен ким элең? Атаң болбогонда сен ким элең? Сен балким бул жашоого келбейт элең. Жашоодо сени өзүдөн жакшыраак, өзү кийбегенди кийгенди, өзү жебегенди жегенди, өзү жетпеген жерге жетүүнү каалаган, сага кызганбаган атаңдан башка эч ким жок. Урматтуу мусулман бир тууган, атаңдын алда бирөө эмексиң эле, паланчын атаңдын алда сен жөнүндө алкыш айтса, атаң машалла сүйүнүп, сыймыктанып калабы? Сени мактаган адамды да жакшы көрүп калат атаң. Сага бир гана жекеден сыймыктанып, ийгилигиңе сыймыктана турган, чын жүрөктөн кубана турган ата болот. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, бул дүйнөдө атанын ыраазылыгын алгын, акыретте Алланын ыраазылыгын алсын. Кандай жакшы. Атаке, ато, атам деген кандай таттуу сөз. Балким ооз сүйлөгөн эне деген, ата деген кандай эң улуу сөздөр. Атаң жашоодо эки жолу кайталанбайт. Ата үйдөгү ушундай аманчылык, алда эч качан ордуну эч ким баспайт. Атаны жоготкон адам билет баары. Жашоодун чыныгы, таттуулугун, жыргалчылыгын жоготосун. Эмнегедир урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн кайсы мечиттерге барсак, хатиптер, Аллах жолуна даават кылгандар, алым уламалар энеге көбүрөөк токтолобуз. Эненин таманасында бейиш, эне жөнүндө көп сүйлөйбүз. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, ооба, эне жашоодогу эң баалуу. Анын таманасында бейиш. Ошол эле кезде атага көңүл бурбай коебуз. Көңүлдүн сыртында калтырып коебуз. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер энең сени бул дүйнөгө алып келген болсо, атаң дүйнөнү сага алып келет. Эгер энең сага жашооду тартуулаган болсо, бул дүйнөдө кандай жашоону атаң үйрөтөт. Эгер энең сени 270 күн курсагында көтөрүп, 9 айда төрөп дүйнөгө келтирген болсо, ата энеңди да сени да өмүр бою желкесинде көтөрөт. Энең курсагың токпу? Үстүң бүтүнбү? Ошо энең сага бышыр берген тамак ашты баарын камсыздаган ким? Атаң болот. Энең балам жыгылбасын деп жетелеп басканды үйрөтсө, атаң жашоодо жыгылбаганды үйрөтөт. Кандай жашоону үйрөтөт? Арабтардан макалда айтабыз, эне бул мектеп дейбиз, эне бул университет дейбиз. Ошо университеттин учредители, ошо университеттин камсыздаган спонсору, университетти куруучу ээси атаң болот. Эне мээримдүүлүктүн булагы, ата аманчылыктын, тынчтыктын, таяныштын булагы. Урматтуу мусулман бир тууганым, жашоодогу эң сени сүйгөн кошомотсуз чыныгы мээримдүүлүк толгон жүрөк атанын жүрөгү. Ал замандын өзгөрүү менен өзгөрбөйт. Убакыттын өзгөрүүсү менен өзгөрбөйт. Урматтуу бир туугандарым, Алланын аты менен ыйык Рамазан айында суранарым, атаңарга көңүл бургула. Айрыкча ата энеңдин каарыган кезинде, анын колудан, белиден күчү кеткен кезде, сөөктөрү жумшарып калган кезде, бели бекчейген кезде, көзү жакшы көрбөй калган кезде, жигиттер атага көңүл бургула, атага таяныч болгула. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн ата эне атасыга мындай орой мамиле кылган, орой сүйлөгөн, копол сүйлөгөндөргө эмне дейбиз? Кээ бирлер ата энесин шылдыңдайт. Сен эскидесиң, сенин заманың өткөн, сен мени түшүнбөйсүн. Атанын пикири артта калгандык, эскилик. Ошондой кээ бир текебир акмактар досторун, теңтуштарын атадан жогору коет. Кээ бир жигиттер бар. Аталарын айт күндөрү сурап коюшу мүмкүн.
туылған күндері 12 айда 1-2 жол телефон жалып сұрайды. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, каарыган айылдагы атанын ата дары-дармегиң барбы? Ата тамак ашың жетишерлүү унуң барбы? Майың барбы? Ата үйгө кышында көмүрүң барбы?